Assalamu alaikum Oshkor YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкери, чабандес балбондар. Биз бүгүн Ноокат жергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Токтомас Зулпиев айылдык аймагынын Камал Ата айылынан салам айтабыз. Камал Атадан Бекзаттан бир чым кара кашка ат сатууга чыгат экен. Жакшы аттар чыгарып жүрөт. Бул чыгарылышта кандай ат келди? Маалыматына чогуу болобуз. Бизден алыстабаңыздар. Атты байкаңыздар туугандар, мына аттын бир зор сундуусу келип калыптыр. Эми маалыматына чогуу болобуз. Бекзат, ассаламу алейкум. Салам, келиң Расул ака. Ассаламу алейкум. Денсаулык жакшыбы? Саламат, иштери жакшыбы? Денсаулыктар ака. Аттын бир зору келип калыптыр Бекзат, Кара кашка, үзүк кашкасы. Кашка ака. Мына көкүрөктөрү да кең. Башында эле акала деп баштайын ака. Мен намыстанбайм ака. Себеп Кудай ушуга сүйлөтүп атканыбызга шүгүр ака. Акадес, ака комментарий жазгандарга ака, наоборот биз курсамыз ака. Биздин кемчилигибиз бар, олар жазышууда билип ака. Ошолор бар, биз бар деген. Ошолорго рахмат, ыраазычылыкты. Ака, кызыксыз ака. Анда экөөбүздү ким көрөт эле ака? Бул эме Бекзат өтө жоон моюн, серьезный ат көрүнөт. Канча жаштагы ат болду? Ака, биринчи эле кличкасынан баштайт. Черный бриллиант деген келди. Черный бриллиант. Ооба. Жашы боюнча 8 жашар Расул ака. 8 жаш. Аттын үйүрү, улагы ишеничтүү деп акама келди, бир өзүм родной акама алып келди мага. Тияктар таза. Ооба, таза. Мындай төбөленген жерлери бар экен, Ооба, ака, оны аркаңкытта бар ака. Улакка чабылып жүргөн окшойт ат. Ооба, төбөлөнгөнүнө келди Расул ака. Бияктан чатка аяктарын көрүңүздөр. Аттын үстүлөрүнө, мындай аркаларынын алдынан ат жакса байланышасыздар. Черный бриллиант. Эми кароодасы, бою кандай болду Бекзат? Расул ака 1.65 деп келди мага. 65 деп келди. Деп келди, кыргыз жылкы деп келди. Бирок ака билгендер болсо жазсын. Теп тиштеп жаман өнөрү жок, Мал теп иштеген мына пайпактан билинип турат ака. 4 туягында такасы жаңы ака. Үстүлөрү кандай экен Бекзат? Мындай үстүлөрүн тартып коелучу, мындай моюндарына. Мына басмайыл кичине эле тартып койсоң болду ака, эгер чип өзү отурат экен. Секин бастырчы мындай. Мына чатка аягында көрүңүздөр. Мына скоросту көрүп турасыздар, өзү чаңытып кетип атат. Ат жакса байланышасыздар. 65 көлчө болот дедиң. Ооба, Расул ака, ат өзү көрүнүп турат ака. Өтө пучумдуу, сундуу ат экен, Бекзат. Расул ака, аттын бир аюу дең, ат жем жеген эмес экен. Ат өтө сонун ат экен. От жем арыгыраак экен, отарып экен да. Жем жеген эмес экен дең. Анан кичине багыш керек экен. Баксаң өтө сонун ат болот. Багуу керекпи? Ооба, мындан караң, өз билинип эле турат ат да. Бул эми мындай эле жок. дыйкандардан кептирди онда Бекзат, Ооба ака, дыйкандардан келди. Жылоолору да жайында окшойт. Бир жылоолорун көрсөтчү. Моюндар кериштери жайында. Ооба. Мына атты көрүңүздөр туугандар, бурулору дагы Стартта тураттар Расул ака. ат даяр. Ат даяр ака. Эми кандай улактарга салдык, чаптык деп келди Бекзат? Эми бул бир аксакал кишиден алып тур дең. Расул ака буну. Анан ушу өзүнүн айылдын улагына барып чабып, көрүп, жүргөн эле ат экен. Чабылып жүргөн ат. Анан мен сыныга карап, эмеге ичине карап эле алдык ака. Таза нерсе. Таза нерсе дейм. Мага жакты. Мал таза мал. Таза мал ака. Ушундай токточу Бекзат, мындай тегеретип тартып койгон багандай. Ака тартып бериң, артында туяктарында башы айчок. Узундугу, моюндары өтө жоон экен, жаныбар. Көкүрөктөрүндө тартың Расул ака, мындай бар. Аттын мындай айтканда мүчөлөрү толуп өзүнө жарашкан ака. Анан мен колумда болгондой мындай кылып жасап коет дейм ака. Эми Бекзат, баасын айтпайсыңбы бу черный бриллианттын? Расул ака, баасыны элге бап кылып эле коелу ака. Чынтак бап. Менден акция болсун $3300. $3300 ака. Кеми дагы болот. Кеми сүйлөшүүлөр болот. Ооба. Эми Бекзат, номерлериңи айтып өтсөң? 224 менен. +996 224 менен 73 69 69. Ылдыйга бир кой берейин. Бекзат, анда содага береке берсин. Мына кой бердик, скоросттарды көрдүк. Черный бриллиант